Адам эмнеге тердейт? Адамдын тердөөсү бул денеден жөн эле бир суунун чыгуусу эмес, адамдын денесиндеги бир татаал процесстерден кабар берет. Жана бул тердөө аркылуу адамдагы көп өзгөрүүлөр болот, же болбосо көп процесстер ишке ашат. Мисалга ала турган болсок, адам ашыкча кыймылдаганда адамдын денесинде дене тап көтөрүлөт дагы, тердөө процесси менен ошол дене тап нормага алып келет. Ошондой эле күн ысып кеткенде дагы тердөө аркылуу адам денесин муздатат. Жана кээде ашыкча салмак болгондо дагы ашыкча метаболизм, же болбосо ашыкча күйүү процесси болот дагы, анын айынан тердөө болот. Кээде бул гормоналдык өзгөрүүдөн, кээде бул климакстан болушу мүмкүн, кош бойлуулукта же болбосо жаштын өтүүсү менен дагы тердөө болот. Жана ошондой эле витаминдердин, минералдардын балансы бузулган учурда дагы тердөө болот. Жана кээде тердөө кайсыл бир оорулардан болот. Мисалга ала турган болсок, түнкүсүн тердесе бул лимфома оорусунда же болбосо туберкулез оорусунда болушу мүмкүн. Жана кээде тердеп жатканда баш айлана турган болсо, бул диабет оорусунда кезигет. Ошондой эле тердегенде жыт чыга турган болсо, бул метаболизмдин бузулушу же инфекциянын айынан ушундай болуп жыттанып да кетиши мүмкүн. Эгерде сиз же болбосо кимдир бирөө тердеп жаткан болсо, анда сөзсүз түрдө бул абалга диагноз койдуруу керек. Жана үй шартында эмне кылыш керек? Тердегенде жардам бере турган жеңил кийимдерди кийиш керек болот. Сууну жетиштүү деңгээлде ичиш керек болот. Тамакты, жеңил тамактарды деп, жашылча жемиштерди көбөйтүш керек болот. Жана сөз түрдө дарыгерге кайрылуу менен диагнозду тактатып, койдуруп, ага туура дарыланууну алышыңыз керек болот. Кошумча сурооңуздар бар болсо комментарийга жазыңыздар, биз аларга жооп беребиз.